Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн баруу алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 255 017 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Москвадагы кыргызстандык жигиттин өлүмү. Элчилик Орусияга нота жөнөттү. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине Москва облусунун Красногорск шаарында кыргызстандык жарандын иши боюнча нота жөнөттү. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлиги кабарлады. Тышкы иштер министрлигинин маалыматы боюнча 22 мартта Красногорск шаарында бычактан жаракат алган Кыргызстандын 2 жараны табылган. Алар 2004 жана 2005 жылы туулган жарандар болушкан. Окуя болгон жерге келген тез жардам кызматы жарандын каза болгонун аныктап, экинчи жарадар ооруканага жаткырылган. Бул факты боюнча кылмыш иши козголгон. 23 мартта козголгон кылмыш ишинин алкагында 4 адам кармалып, алардын бири гана убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Жабырлануучу жаран кармалган башка 3 адамдагы кылмыштын катышуучулары экенин билдирген. Бирок ага карабай алар күбө катары суракка алынып бошотулган. Буга нааразы болгон маркумдун жакындары 13 апрелде Бишкекте маалымат жыйын өткөрүштү. Анда алар Башкы прокуратурага жана Орусиянын тергөө комитетине бул адамдардын катыштыгы бар жоктугун тыкыр текшерип, юридикалык баа берүү өтүнүш менен кайрылышкан. Кыргызстандын элчилиги Орусиянын тышкы иштер министрлигине бул текшерүүлөрдү Орусиянын жазык процесстик мыйзамдарынын талаптарына ылайык уюштурууга жана өткөрүүгө көмөк көрсөтүү өтүнүчү менен нота жөнөттү деп билдиришти министрликтен. Булак Суперкежи. Президенттин Оштогу өкүлү кызматтан алынды. Бүгүн 14 апрелде президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдинов элеген кызматынан бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койду. Бул туурасында президенттин маалымат кызматынан билдиришти. Маалыматта президенттин тапшырмасы менен Ош облустун жетекчилигинин ишмердүүлүгүн текшерүү боюнча тиешелүү комиссия түзүлүп, анын жыйынтыгында алардын ишмердүүлүгүндө мыйзам бузуу фактылары аныкталганы айтылат. Буга байланыштуу облус башчысынан сырткары дагы 2 жетекчи элеген кызматынан бошотулган. Алар Жаныкулов Данияр Төрөгазиевич, президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн 1-орун басары, Ногоев Турусбек Молдобекович, Кара Суу районунун акими. Ал эми Зиядин Жамалдинов бул кызматка 2021 жылдын июль айында дайындалган болчу. Суперкежи порталынын өздүк булактары Ош облусуна жаңы жетекчи болуп Элчибек Жантаев келе турганын билдиришүүдө. Бул боюнча президенттин аппараты азырынча расмий маалымат бере элек. Ал буга чейин министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору болуп иштеген. Булак Суперкежи. 1 майдан тартып электр энергияга болгон баа көтөрүлөт. Жаңы тариф. Кыргызстанда 2023 жылдын 1 майынан тартып өлкөнүн калкы үчүн электр энергиясынын баасы 23 тыйынга жогорулап 1 сомду түзөт. Министрлер кабинетинин басма сөз кызматы билдиргендей, тиешелүү токтомго министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кол койду. Аталган документке ылайык электр энергиясын 700 киловатт-саат жогору пайдаланган учурда тариф мурдагы деңгээлде сакталат. 2,16 сом киловатт-саат. Муктаж болгон үй бүлөлөр жана жарандар үчүн тариф мурдагы деңгээлде сакталып, 1 киловатт-саат үчүн 50 тыйынды түзөт. Электр энергиясын лимитсиз жана кубаттуулукту чектөөсүз пайдаланууну каалаган калк үчүн тариф 5,4 сом киловатт-саат ордуна 3,28 сом киловатт-саат чейин төмөнөтүлдү. Тарифтерди жогорулатууга байланыштуу көрүлүп жаткан чаралар өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууга жана керектөөнүн көлөмү динамикалуу өсүп жаткан шарттарда калкты электр энергиясы менен үзгүлтүксүз жабдуу үчүн зарыл болуп жатат. Белгилей кетүү нерсе, КМШ өлкөлөрүнүн жана дүйнөдөгү көптөгөн өлкөлөрдүн ичинен калк үчүн эң арзан электр энергиясы Кыргызстанда. Өлкөбүз суу энергетикалык ресурстарга бай болгону менен бүгүнкү күндө кыйынчылыктарга туш болууда. Атап айтсак, электр энергиясына болгон ички суроо талапты жаба албай жатат. Аны импорттоого аргасыз болууда деп айтылат маалыматта.
Тарифтик саясатка киргизилип жаткан өзгөртүүлөр Советтер Союзунан бери алмаштырыла элек энергетикалык жабдууларды жаңылоого мүмкүндүк берет. Иштеп жаткан жылуулук жана гидроэлектростанцияларды реконструкциялоого жана модернизациялоого карабастан, учурда энергетика жабдууларынын 80%дан көбү эскирген абалда калууда. Тарифтерди жогорулатуунун натыйжасында алынган каражаттар эскирген жабдууларды модернизациялоого багытталат. Бул өз кезегинде энергетика объекттериндеги аварияларды жана системалуу өчүрүүлөрдү алдын алууга мүмкүндүк берет. Булак Назар Ньюс KG. Ошто чек арадан $75,000 мыйзамсыз чыгарып кетүүгө аракет кылгандар кармалды. Бул туурасында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришти. Маалыматка ылайык, жарандар достук унаа жол көзөмөл өткөрүү пункт аркылуу $75,000 өлчөмүндөгү акча каражатын, тиешелүү документтерди жана бажы декларациясын толтурбастан чыгарып кетүүгө аракет кылган жеринен кармалышты. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин 2023 жылдын 13 январындагы номер 7 экономикалык коопсуздукту камсыз кылуу, ички валюта рыногундагы кырдаалды турукташтыруу, ошондой эле Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарын коргоо боюнча чаралар жөнүндө токтомуна ылайык республиканын бюджетине $568,230 сом, башкача айтканда белгиленген лимиттен ашкан сумманын 10% кайтарылды. Булак Супер KG. Оштун жаңы губернатору Жантаев тууралуу эмнелер белгилүү. Жантаев Элчибек Нуржадыевич президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү болуп дайындалды. Тиешелүү жарлыкка Садыр Жапаров кол койду деп билдирет өлкө башчынын маалымат кызматы. Жаңыдан кызматка дайындалган Элчибек Жантаев мамлекеттик кызмат жана өз алдынча башкаруу агенттигинин директору болуп иштеп жаткан. Андан мурун Ысык Көл облусунун башчысы, Түп районунун акими кызматтарын аркалаган. Ал 1973 жылы Ысык Көл облусуна караштуу Ак Суу районунун Ак Ший айылында туулган. Билими: бухгалтердик эсеп, анализ жана ички аудит кесиби боюнча жогорку билимдин ээси. Эмгек жолу 2002-2003 Ак Суу районунун Ак Ший айыл өкмөтүнүн статист экономисти. 2003-2009 жыл Ак Ший айыл өкмөтүнүн жооптуу катчысы. 2009-2012 жыл Ак Ший айыл өкмөтүнүн башчысы. 2013-2014 жыл айылдык кеңештин төрагасы. 2014 жыл 8 февраль 2018 Ак Суу районунун акиминин биринчи орун басары. 2018 жыл февраль Түп райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы. 2020 жыл июль өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары. 2020 жыл ноябрь өкмөттүн Ысык Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү. 2021 жыл май-ноябрь айыл суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу аймактык өнүгүү мамлекеттик агенттигинин директору. 2021-2023 жыл мамлекеттик кызмат жана өз алдынча башкаруу агенттигинин директору. 2023 жыл апрель президенттин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү, үй бүлөлүү 4 баланын атасы. Белгилей кетсек, облустун буга чейинки башчысы Зиядин Жамалдинов баштаган бир катар жетекчилер кызматтан бошотулду. Буга алардын функционалдык милдеттерин талаптагыдай аткарбагандыгы себеп болгон. Булак Назар Ньюс KG.